мындай болуп атат да. Экс депутат Мискинбаев парламенттин трибунасынан мынтип айткан. Рахман Разыков элди экиге бөлүп атат, түштүк түндүк кылып. Камаш керек. Эгер мизам жок болсо мен мизам жазам, акылымда жетет, колумдан да келет деп айткан. Бул үчүн айтылды. Бул ошол мен жазган саясий сатиралардын чындыкты уккусу келбей, ошол маалдагы бийлик мына ушундай жолго барып, Мискинбаевдин ошол парламенттен сүйлөгөн сөзүнөн кийин биздин эл эң жакшы көргөн ошол мыскыл тамаша ар бир айдын алысы деген долбоор эфирге чыкпай токтотулду. Эл ошончо күлкүдөн куржалак калды дейlikçi. Мына эми ошол долбоор кайрадан эфирге чыккан атат, ЛТР компаниясы менен макулдашылып, мына буйруса эртең 9 сентябрдан башталып Бишкекте Ошто 17-18-inde bir-экисинде Жалал-Абадтын шаарында бул тамаша көрсөтүлмөк. Сын болуу керек. Мага мындай деген көп суроо беришет, неге сиз саясий сатираларды көп жазасыз депчи. Сатира бул коомдун ооруп аткан жерин мындай оңдой турган, сындай турган курал болсо, бүгүн бизде саясат ооруп атат. Ошон үчүн ошондой саясий сатиралар көп жазылды. Азыр президенттин коррупцияга каршы күрөш деген чоң бир иш-чара жүрүп атат. Ошон үчүн мына концерттин атын ар бир айдын алысы коррупционерлердин камчысы деп бекеринен койгон жокпуз. Демек программада ошо коррупцияга байланышкан коомдогу ушундай бир элдин көйгөйүн тийип турган бир маселелер көп көтөрүлөт. Өзү негизи биз коррупция менен 40 жылдан бери күрөшүп келатпыз. Себеби ошол сын, ошол бардык коомдогу бир элдин көйгөйүнө тийген маселелерди 40 жылдан бери айтып келатабыз. Мына ушуларды кайра улап, Кудай буйруса эми элге ошондой бир жакшы программаны сунуштайбыз. Бул жаңы сатиралар, бул долбоорго дээрлик Кыргызстандагы бардык куудулдар катышмакчы. Анан дагы бир нерсе, мына программада куудулдарды дагы тил боюнча сынак тапшыртайын деп атам. Себеби тилди оңдосуп болбой калыптыр азыр. Бул оюм жеден келип калды. Кече жакында болуп өткөн мэрлердин шайлоосундагы тил комиссиясынын жыйынтыгы болду. Ошон үчүн мына эртеңки программада куудулдардагы тил жөнүндө сынак тапшырышат. Эгер сынактан өтсө куудул болот, болбосо мэр болот. Себеби тилди таза билбеген киши куудул боло албайт, бирок таза билбесе мэр боло берсе болот. Мына биздин тамашабыздын жолу өзү ошондой. Ушул негизинен